Кутмандуу таңыңыздар менен. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш мактоолор. Биз бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарында таң аттырдык. Бул деген чоң сыймык, өтө чоң бул бакыт бул. Алхамдулилля, эми качан келебиз, кандай келебиз, Кудай билет. Бирок учурдагы нерсени баркташ керек. Учурдагы мүмкүнчүлүктү туура пайдаланыш керек. Ошон үчүн айтылат, жашоо үч эле күн. Кече, бүгүн, эртең. Кечеги күн өттү. Кетти. Ким канча жакшы иш кылды, жаман иш кылды, бардыгы ахиретке жөнөтүлдү. Аны кыямат күнү көрөбүз. Кыямат күнү Алла Таалам жаздырып койгон, сизге бизге көрсөтөт, окуп турат. Кечеги күн бүттү ал. Кайра кайтып келбейт, мүмкүн эмес. Оозунан чыккан сөз атылган ок бекер деп айтылбайт. Эненин көкүрөгүнөн чыккан сүт кайра кайтпайт. Ушундай кечеги күн кайтпайт. Карачы. Кече ким канча ибадат кылып калды, канча жакшы сөз, канча пикир, жакшы дуа, жакшы каалоо, жакшы ушулардын бардыгы сакталып калды. Кече Кудай сактасын, кече кандайдыр бир жаман иштерди кылып койгон болсо, ал дагы сакталып калды. Карабайсызбы? Эртеңки күн сизге бизге табышмак. Сиздин биздин колубузда эмес ал. Сизге бизге ал белгисиз ал. Ким менен жолугабыз, ким күлөт, ким ыйлайт, ким бар, ким жок, анын бардыгын жараткан Алла Тааланын тагдыры өзү чечет. Бирок бүгүнкү күн биздин колу алдыбызда бар да, мына. Эң мыкты, эң бактылуу күн бүгүнкү күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын таң атканда дуа кылат эле. Аллахумма инна асбахту асбахал мулку лиллахи раббил аламин. Мен таң аттырдым. Бүткүл аалам, мүлк, бадышачылык, бардык неемат Алла Таала үчүн таң аттырды. Аллахумма инна ас'алука хайра хадал йоум, фатхаху ва насраху ва нураху ва баракатаху ва худаху. Ва ауду бика мин шарри ма фи ва шарри ма ба'даху. Я Алла, ушул күндүн жакшылыгын сурайм дейт. Ушул күндүн несин сурайм? Жакшылыгын сурайм. Аллахумма инна ас'алука хайра хадал йоум, жакшылык. Фатхаху, жеңишин сурайм. Ва насраху, жардамын сурайм. Ва нураху, нурун сурайм. Ва баракатаху, берекесин сурайм. Ва худаху, туура жолдомо, хидаятын сурайм. Ва ауду бика мин шарри ма фихи ва шарри ма ба'даху. Жана ушул күндүн жамандыгынан пана тилейм, bundan кийинки дагы боло турган жамандыктардан пана тилейм деген дуа. Мына жакшылыкты сурайм деп таң аттырышыбыз керек экен. 5 нерсени жакшылыкка пайгамбарыбыз кошуп кетти. Ушул күндүн жеңишин. Кандай жеңиш? Я Алла, напсимди жеңейин мен. Душмандан мен иншалла мен жеңейин. Мен ийгиликке жетейин. Бул күндүн жеңишин, ийгилигин сурайм. Утукту сурайм мен. Мен утулуп калбайын, алданып калбайын, жеңилип калбайын. Бул бир. Экинчиси Алла Тааладан алхамдулилля. Фатхаху ва насраху, Алланын жардамын сурайм. Шу күндүн жардамын сурап атам. Алла жардам берсе жеңебиз. Напсини дагы, шайтанды дагы, душманды дагы бардыгын Алланын жардамы менен. Булардын жамандыгынан сак болобуз Алланын жардамы менен. Утукта болобуз, ийгиликте болобуз Алланын жардамы менен. Ва насраху ва нураху, ушул күндүн нурун сурайм. Я Алла, ушул күндүн нурун сурайм. Мен жүрөгүмү ач, жаркырат. Ошо мен жүрөгүм көрөгөч болсун өлгөндөн кийинки жашоомду. Ар бир жакшы амалдын артынан канча сооп, ийгиликтерди мен көрө турган болоюн. Ар бир жаман күнөөнүн артынан кандай азап, кордук бар экенин мен көрө турган болоюн андан сактанганга. Я Алла, мунун несин сурап атам? Нурун сурап атам. Берекесин сурап атам. Ушул күндүн берекесин бер мага. Ушул күндөгү бүгүнкү жашоомдун, ден соолугумдун, акыл эсимдин, амалымдын, ырыскымдын, перзент бала чакамдардын берекесин бер. Берекесин бер. Береке деген булче эки мааниси бар. Бир жакшылык туруктуу болуп уланган нерсе, экинчиси көбөйгөн нерсе. Ушуну береке дейт. Ден соолукта боло берейли, ден соолукта улана берейли, ден соолугубуз күч ала берсин, ушуну береке дейт. Ырыскыбыз бизде болуп, уланып, көбөйгөнү береке дейт.
Ушу күндүн берекесин сурайм деди пайгамбарыбыз. Карачы. Жана хидаятын сурайм. Я Алла, мен адашпайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын ушу дайыма эле эшикке чыкканда Аллахумма асманды карайт эле дагы. Аллахумма инни ауду бика ан адилла ау удалла ау адлима ау удлама ау аджхала ау юджхала алейя дейт эле. Я Алла, мен сенен пана тилейм. Адашуумдан. Башка бирөөлөр мени адаштыруусунан. Мен өзүм адашпайын, башка бирөө мени адаштырып койбасын. Мен да башка бирөөнү адаштырып койбойн. Өзүм адашып, башка бирөөнү адаштырып, ошого мен туш келип калбайын. Алладан сураган. Адашпайын деп. Мен сөзүмдө адашпайын. Көз карашымда, ниетимде, бүгүн жашоомдо мен адашпайын, я Алла. Мени адаштыр. Мен пана тилейм. Адашуудан, адаштыруудан. Бирөөгө зулумдук кылуумдан пана тилейм. Бүгүнкү күнү мен эч кимге зулумдук кылбайм. Бирөө да мага зулумдук кылбасын. Мен башка бирөөгө зулумдук кылып коюумда мени сакта. Башка бирөө мага зулумдук кылып койгондон мени сакта. Карачы пайгамбарыбыздын дуалары кандай. Бүгүнкү күнү мен бирөөнө дагы зулумдук кылбайм. Мейли ал атам болсун, апам болсун, аялым болсун, бала чакам, досум, ким, жердешим болобу, мекендешим болобу, ал кыргызстандык болобу, кыргызстандык эмеспи, мусулманбы, мусулман эмеспи, айырмасы жок. Мен бирөөгө зулумдук кылбайм. Кандай? 3 нерсеге. Жан дүйнөсүнө, мал дүйнөсүнө, абир аброюна. Ушу үчөө тең арам. Сиз менин жаныма зыян, зулумдук кылганыңыз, зыян жеткиргениңиз сизге арам. Менин малым тартып аласызбы, урдап аласызбы, алдап аласызбы? Арам сизге. Менин абирим, менин өзүмө аброюм, ыззатым бар. Ушуну төккөнгө сизге арам. Мен абириме кол салбаңыз. Ал кандай деген? Мен кемчилдигимди айтып ушактабаңыз. Менде жок кемчилдикти айтып жала жаппаңыз. Мен үстүмдөн шылдыңдап, үстүмдөн күлбөңүз, маскаралабаңыз. Мага текеберлеп мени басыртпаңыз. Мага көрө албастык кылып, ичи тардык кылбаңыз. Ушунун бардыгы абир абройго кол салуу дейт. Ушуну пайгамбарыбыз арам кылган. Ушуну биз эми не кылып атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атканы: "Я Алла, мени бирөөгө зулумдук кылып койгондон мени сакта." Демек, бирөөнүн мал дүйнөсүнө зыян келтиргенден, жан дүйнөсүнө зыян келтиргенден, бирөөнүн абир аброюна кол салгандан мени сактагын. Ана. Жана бирөө мага зулумдук кылгандан да сактагын. Бирөө менин жаныма зыян келтирбесин. Бирөө менин мал мүлкүмө зыян келтирбесин. Бирөө менин абир аброюма зыян келтирбесин. Ушудан сактагын. Мен бирөөгө зулумдуктан, башка бирөө мага зулумдуктан. Түшүнүп болду? Мен бирөөгө надандык кылуумдан, башка бирөө мага надандык болуп башыма секирет. Ушудан сактагын. Тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир ушу эшикке чыккан сайын ушу дуаны кылат эле. Биз үйрөнүшүбүз керек, дуа кылышыбыз керек, көңүл бурушубуз керек, маани беришибиз керек, жараткан Алла Таалага жүздөнүп, Алла Тааладан сурашыбыз керек. Ошон үчүн таң аткан сайын азыркы 5 нерсени сурап коелу. Я Алла, мен таң аттырдым. Бүткүл алам, мүлк Алла үчүн таң аттырдым. Мына. Бардык айвандар, бардык жиндер, бардык алам, жер, асман, бүткүл аламдын робусы Алла үчүн таң аттырды. Бу таңды Алла алып келди. Таңды Алладан башка эч ким алып келе албайт. Алла Кур'анда айтат: "Эгерде силердин башыңардын үстүнө биз таңды коюп, түбөлүктү таң кылып койсо, айткылачы, Алладан башка Кудай барбы караңгылыкты алып келе турган?" дейт. Жок. Эгерде силердин башыңарга караңгылыкты коюп, түбөлүктү калтырып койсок, Алладан башка Кудай барбы силердин башыңарга жарыктыкты алып келе турган? Жок. Инна фи халқис самават вал ард ва ихтилафил лейл ван нахар ла аятин ли улил албаб. Алла Таала Кур'анда айтат: "Шек күмөнсүз жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен караңгы менен мына жарыктыктын алмашуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда акылы бар адамдарга өтө улуу белгилери бар" дейт. Акылы бар адамдарга.
акылын иштете турган адамдарга, ойлоно турган адамдарга өтө улуу Алланын белгилери бар. Караңчы. Жердин жаралуусун караңыз. Асмандын жаралуусун караңыз. Түндүн келүүсүн караңыз. Таңдын жарыганын караңыз. Ошон үчүн таң атканда, ушу таңды көргөнүмө шүгүр. Ушу таңга жеткирген Аллага шүгүр. Ушу таңга неемат менен жеткирген. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтып койду. Кимде 3 нерсе болсо, бүткүл ааламдын падышасысыз. Бүткүл ааламдын падышасы сиз. Эгерде сизде 3 нерсе болсо, бүткүл ааламдын байлыгы сиздин колуңузда дейт. Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ва инда куту яуми, кааннама хуйзат лаху дуния. Ким силердин араңардан таң аттырса, үй бүлөсүндө амандыкта. Амандыкта таң аттырсаңыз, ден соолугуңуз жакшы болсо, бир күндүк рызкыңыз болсо, бүткүл дүйнөнүн байлыгы сиздин колуңузда дейт. 3 нерсени эле айтып койсо, бүткүл дүйнөнүн байлыгы сиздин колуңуздай болду дейт. Кайсы экен? Үй бүлөңүз менен амандыкта таң аттырсаңыз, ден соолугуңуз жакшы болсо, бир күндүк рызкыңыз болсо, бир күндүк. Индаху куту яуми дегени бир күндүк рызкы. Бүгүнкүгө бар, эртеңкиге жок. Ушул адам өзүн бай сезиш керек. Бүгүнкүгө бар, эртеңкиге жок. Ушул адам өзүн не сезиш керек экен? Мен баймын мен. Алхамдулилла, бүгүнкү рызкым бар. Бүгүнкү суум бар. Бүгүнкү наным бар. Эртеге кимге бар, ким жок? Ким өзү бар, өзү жок? Алла чечет аны. Ошончо сизге, бизге мынандай Алла субханаху ва таала бер. Ошон үчүн таң аткан сайын биз Алла субханаху ва тааладан пайгамбарыбыз бизге жолдомо бергендей, азыркы жакшылыктын ичиндеги 5 нерсени сурайлы. Я Алла, ушул күндүн жеңишин бер. Ушул күндүн нурун бер. Ушул күндүн, я Алла, берекесин бер. Ушул күндүн, я Алла, хидаятын бер. Ушул күндүн, я Алла, жардамын бер. Пайгамбар сурайт эле. Ошон үчүн иншалла айтып атканыбыз, туугандар, ар бир күнгө шүгүр кылайын. Бүгүн таңыбыз пайгамбарыбыздын мечитинин жанында, пайгамбардын шаарында, пайгамбардын жаткан жердин Рауза бейиштин бакчасынын жанында. Бул чоң бакыт, чоң сыймык. Алла таала баарыбызды бактыруулардан кылсын. Бирибизди бактысыз кылбасын. Эми туугандар, негизги максатыбыз мына бүгүн, кээ бир жамааттар эртең кыла турган умра ибадаты. Умра деп келгенбиз. Мединадагы зыяраттар болду. Аткара турган негизги максатка эми келди кезек. Ошон үчүн аябай жакшы угуш керек, жакшылап түшүнүш керек, андан кийин жакшылап аткарыш керек. Сиз качан жакшы аткарасыз? Жакшы түшүнсөңүз. Качан жакшы түшүнөсүз? Жакшы уксаңыз. Эгерде сиз жакшы укпасаңыз, анда түшүнбөйсүз. Түшүнбөгөндөн кийин аткара албайсыз. Бул жерде умрада кыла турган нерселер бар, сактана турган нерсе бар. Аябай көңүл буруш керек. Биздин умрабыз Аллага жаксын. Биздин умрабыздан Алла разы болсун. Биздин умрабызга Алла бактылыктын чечимин чыгарсын. Биздин умрабыздан дүйнөбүз да курулсун, кабырыбыз да курулсун, ахиретибиз да курулсун. Биздин умрабыз Алла таала бүткүл адамзатка хидаятка себеп кылсын. Умра жөнөкөй амал эмес. Касиеттүү амал. Аллага жакындата турган амал. Даражаны көтөрө турган, күнөөлөрдү кечирте турган, дуалар кабыл боло турган. Ушундай амал бул. Умра жөнөкөй эмес. Канчалык ошол амалдын мааниси, канчалык ошо амалдын зарылчылыгы жүрөктө болсо, ошого жараша, кадырына жараша Алла таалам сизди, бизди кадырлайт. Умра Куранда Алла таалам өзү айткан. Ва атиммул хаджа вал умрата лилла. Силер ажылыкты жана умраны Алла үчүн толук аткаргыла деп буйрук берген. Демек, толук аткаруу өзүнчө буйрук, Алла үчүн өзүнчө буйрук. Биздин умрабыздын ниети Алланын разычылыгы. Умрабы качан Аллага жагат? Качан калыс Алланын разычылыгы максат кылынса. Болбосо Алла таалага мындай умранын кереги жок. Мындай ажыл бу ибадаттын кереги жок. Ошон үчүн эң биринчи мына негизи биз түшүнүп алдык. Умра деген Куранда айтылган экен, ажылык деген Куранда айтылган экен. Умра пайгамбарыбыз айтты, кичи ажылык. Хаджул аскар. Бул деле ажылык, бирок кичи ажылык. Умра. Умраны биз айтабыз, умра деп атабыз. Мааниси эмне деп сизден сурасам, эмне дейсиз? Өмүр бою кылына турган амалды жандандырган,
мечитти, масжидил харамды жандандыра турган амал ушуну айтат умра деп коет. Ажылык бир жылда 5 эле күн. Адамга өмүрүндө бир жолу фарыз. Бүттү. Ажылык 5 күн менен бүттү. Мекке ошо Каба тура береби келер кечке. Бир жылда 5 күндө ажылар качан келет экен деп күтүп отура береби? 360 күн не кылат экен? Каба бошпу? Жок. Ошол 360 күн Кабаны таваф менен жандандыруу, зикир менен жандандыруу, дуа менен жандандыруу, намаз менен жандандыруу, тоба менен, ый менен жандандыруу. Ушунун аты умра. Жандандыргандын аты не деп коет экен? Умра. Этимар деп коет экен. Өзгөчө Алла субханаху ва тааlanын зикири менен жандандырган аты бул умра болуп калат. Эми шариатта умра деген эмне десе, 4 ишти кылсаңыз, мына ушу умра кабыл. Ушуга эле ихласты кошобуз. Бүттү. 4-өн аткарсаңыз, ихласты кошуп туруп, умра кабыл. Биринчиси ихрам, экинчиси таваф. Бул эко фарз. Үчүнчүсү Сафа Марванын ортосунда жүргөн саи. Төртүнчүсү чачты кырдыруу же кыскартуу. Бул эко важип. Эки фарыз, эки важип. Ким ушуну аткарган болсо, ихлас менен, Кудай кааласа, иншалла Алла таалам кабыл кылат. Жараткан Алла субханаху ва таала ушу умра жагат. Ушул умрага Алла таалам бактылыктын чечимин чыгарат. Дүйнөнү дагы, кабыр ахиретте нурланат. Качан биз ушу умраны жакшы аткарсак, ар биринде ниетибиз калыс Алла үчүн. Алла үчүн ихрам, Алла үчүн таваф, Алла үчүн Сафа Марва, Алла үчүн чач алдырабыз. Бул жерде бай Кыргызстанда чач алдыруу эмес, бул ибадат биякта. Бул важип ибадаты. Ар бир чачка бирден сооп жазылат. Ар бир чачка бирден күнөө кечирилет. Умра именно ошо сиз умра кылып атасызбы? Ошонун кадырына, ошонун урматына чачыңызды алган үчүн бирден күнөө кечирилет, бирден даража көтөрүлөт, бирден сооп жазылат. Бул жөнөкөй эмес бул. Бул умрада чач алуу ибадаты, важип ибадаты. Эгер чачты албасаңыз, сиз аялыңыз сизге адал болбойт. Мынандайга чейин бар. Ошон үчүн мунуларды жакшы түшүнүп алыш керек. Бул ибадат булар. Мына төртөө эсте болсун, мээде болсун. Эки кол, эки утубуздай 4 нерсе. Биринчиси кандай экен? Ихрам. Экинчиси кандай экен? Таваф. Үчүнчүсү кандай экен? Сафа Марва. Төртүнчүсү кандай экен? Чач алуу. Эми ушу төртөөнөн чыгабыз да азырчы, төртөөнөн кетебиз. Төртөөнүн ар биринин өзүнүн өкүмү бар, өзгөчөлүгү бар, аткарыла турган жол жобосу, фазилеттери бар. Жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Биринчиси ихрам. Биринчи фарыз ихрам. Ихрамды ушул гостиницадан байлайбыз. Зулхулайфа деп коет, миқат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерге нар жака өткөнгө чейин ошол жерден чегарадан өтпөстөн туруп ихрам байлайт эле. Ихрам деген сөз эмне? Ихрам деген сөздүн акыйкаты бар, мажази мааниси бар. Акыйкаты деген мындай. Бул ихрам дегендин акыйкаты өзүңүзгө арам кылуу. Өзүңүзгө, мисалы мына адал эле, мен мага арам уже болду. Ушунун аты ихрам. Бир топ адал нерселер бар, утурумдук. Ошону өзүңүзгө арам кылгандын мааниси ихрам. Мисалы, атыр себини адал болчу. Ошону өзүңүзгө арам кылып турасыз. Ихрам байлагандан кийин атырга жакындабайсыз. Бул мага арам. Акылбы? Эркектерге тигилген кийимдер. Башты жапкан, жүздү жапкан, тигилген кийимдер, тырмактарды алган, түктөрдү кырынган, чачтарды алган, арам азыр эми. Ушулардын баардыгы өзү адал болчу, бирок сизди временно ушуларды арам кылып турат, ушунун аты ихрам. Ихрам деген маанини түшүндүкпү? Ак никеңизде аялыңыз ак никеңизде адал. Бирок ихрам байлагандан кийин эми сизге арам. Не только кошулуу тиякта турсун, кучактаган, өпкөн, сүйүү жөнүндө сөз кылган арам дажычы. Токтотуп туруш керек. Качанга чейин? Чачталганга чейин. Чачталгандан кийин баягы арамдардын баардыгы адал болуп кайра келип калат сизге. Анан кыжалат болуп анан. Тамла бизге алып келип алып берге жаман чатак кылып атат буягы.
12 saat чыдаш керек. Ихрам. Жоқ, кийген чечке емес, чачалганга. Ол кийип чече бересиз 99 жолу. Анда эмес, кеп баягы азыркы үчөөнтө толук ихрамды, тавафты, сайыны кылгандан кийин анан чачалдырабыз да. Ошо кезеги менен да, ар бир ирети менен. Барып эле Сафа Марва кылып коюп, анан таваф кыл. Андай болбойт. Чачты алып алып, анан таваф кылган. Андай болбойт. Биринчи ихрам болот, анан таваф болот. Андан Сафа Марва болот, анан чачалуу болот. Ар бир нерсесин ирети менен. Төртөөнү жакшы түшүнүп алайын. Биринчиси ихрамдады. Ихрамдын маанисин силерге түшүндүрдүм. Эми шарияттагы ихрамдыкы мажази маана эки кездемени айтат. Мына. Жакшысы ак болсо любой өңдө деле боло берет. Эки ушу кездемени ихрам деп коет. Макулбу? Ушул ихрамдын ичинде эки фарыз бар. Биринчи фарыз ихрам болчу. Экинчи фарыз кайсы эле? Таваф. Үчүнчүсү важип кайсы эле? Төртүнчүсү болсо чачалуу. Эми ушу ихрам дегенге келейли. Ихрамдын ичинде А, анан Б. Асы ниет, Бсы лаббайк. Түшүнүктүүбү? Демек, ошол ихрамдын ичинде дагы эки фарыз бар. Бирөөсү ниет, бирөөсү лаббайк. Ушул экөө бириккенде толук кандуу биринчи фарыз аткарылат. Болбосо экөөнүн бирөөсү бар, экинчиси жок болсо аткарылбайт. Анда сен ихрам кийген жоксуң. Биринчи фарызды аткарган жоксуң. Ошон үчүн ниет дагы, анан лаббайк дагы. Түшүнүктүбү? Ушул биринчи фарызды аткарганга, ихрамдагы ичиндеги ниет лаббайкты аткарганга даярдык керек. Не керек экен? Даярдык. Даярдыкты угуп алыңыз. Биринчи тазалануу. Биринчи не экен? Тазалануу. Тазаланганда кандай десе, биз тазаланабыз. Ислам дин тазалыктын үстүндө курулган дин, тырмактарды алабыз. Эгерде өсүп кеткен болсо, алынган болсо проблема жок, албай эле коебуз. Тазаланууга кирет бул. Буттун тырмагы, колдун тырмактары. Так. Андан кийин колдукта түктөр жокпу? Болсо алып коебуз. Жакында эле алып келген болсо, кажети жок. Киндиктин алдындагы түктөрдү алып коебуз. Жакында эле алган болсо, кажети жок. Тазаланууга кирет бул. Мисвак, же паста, щетка, оозубузду жакшынакай жууп. Макулбу? Чач эгер өтө өсүп кеткен болсо, алгыңыз келсе кыскартып алып койсоңуз болот. Мейлиби? Сакалыңыз өтө өсүп кеткен болсо, кичине аз кыскарткыңыз келсе кыскартсаңыз болот. Бирок ихрам байлагандан кийин буга бир түгүнө тийсеңиз болбойт. Даже катыраак тырмаган болбойт. Ошон үчүн тазаланууда куп тырманып алың. Чтоб ихрам кийгенден кийин тырманбай, ихрам чыкканга чейин чыдай турган болуң. Хорошо? Да. Эгер ошо тырманып түшүрсө, ар бир нерсе садака берет. Тамаша эмес бул. Биз шарият айтып атам сизге. Да? Ошо тазаланууда эмне болду? Тырмак түктөрдүн баардыгын тазаладык дагы. Чач сакалдарды жакшылап тырмап жууп алдык дагы. Эми мынакей гусул кылабыз. Эмне кылабыз? Гусулду ихрамдын ниетинде кыласыз. Эмне кыласыз деген? Ихрам үчүн гусул кылып атам деп коесуз да. Мына сизге оңой айтып берейин силерге. Ихрам үчүн деп. Ушу гусул кылып атам эмне үчүн? Кээде мындай болот да. Өлүк жуудуңузбу? Биздин шариятыбызда өлүк жууган киши гусул кылыш керек, билем? Түшүндүңбү? Ошол эмнеге? Өлүктү жууган үчүн гусул кылат. Мейлиби? Пайгамбарыбыз Арафатка чыгардан мурда гусул кылат эле. Пайгамбарыбыз жума күнү гусул кылат эле. Мейлиби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт намазга чыгардан мурда гусул. Гусулдардын жолдору толтура. Бир аялга кошулганда же түшүрүп ал гусул важип ал фарыз ал. Мына гусулдар болсо сүннөт. Мына гусулдар мустахаб. Эгерде бирөө гусул алганга суу жок болуп калды, проблема жок. Ихрам кете берет. Жакшырагын айтып атабыз. Эгер дарат алып койсок деле өтө берет. Даратсыз деле өтө берет. Түшүндүңүздөрбү? Болсо абзел, жакшыраак. Демек, ихрам үчүн гусул кылам деп туруп жуунуп коебуз дагы полностью. Макулбу? Уже бардыгы жуунганбыз, тазаланганбыз ихрам үчүн. Эми эшикке чыкканда болду. Трусаларды кийбейбиз, майкаларды кийбейбиз, носкилерди кийбейбиз, топуну кийбейбиз. Бардык нерсени чечип, мына экөөнү эле кийебиз. Экөөнү эле кийебиз. Даже пут кийимди чечиш керек. Пут кийимди өзүнчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү хадисте айткан. Бирөөнүн масысы болсо, башка шлепка-пулепкасы болбосо,
Қандай қылсын дегенде, масысын қырқсын деген. Қайерде қырсын дегенде, мына бо байлай тұрған жер бар ғой, ошол жер көрініп тұрсын дейді. Мына дөң. Мына кішкене бугор бар. Ошол жер ачык болсын деп. Бұл пайғамбарымыздың бұйрығы. Бұл анан кейін бола берет. Мына үсті жабық ештеке бола берет. Бола бербейді. Пайғамбардың сүннетіне қаршы болады. Бұл ескеріп қойыш керек. Бүгін мысалы ол миллион кишinin арасынан мүмкін бір 10 кишinin пұты орғы шығар, бірақ ол 999 миң пұты жақшы эле. Алардын бардығын эле бола берет деп эле ана шлепкаларды урдура берсең болбойт. Бериңиз. Туғандар, мынандай болуш керек, мына. Ошондо мынал жер ачык болот. Көрдүңүздөрбү? Мынал жер ачык болуш керек да. Бул жерди даже ушул жер жабык болсо кессин деп атат. Эми кандай кылып коебуз? Эгерде берсеңиз. Мынага окшогон жабык болуп калса, бул деле пайгамбар сонда масыны мисалын айткан. Ушул жер жабык эле да, кессин дейт. Кесип сала бериң. Сизге ибадат керекпи? Жол болсо, буну кескиңиз келбесе, мына жерде одноразовыйлар бар. Ушунчалык эле болсо, алгыңыз келбесе, жылаңайлак эле кылам деп коеюң. Я. То, мен сөзүмдүн аягына чейин бүтөйүн, суроону кийин бересиңер. Так, биринчиси, демек, мына экөөнү кийет экенбиз. Бардык нерсени чечет экенбиз. Экөөнү кийгендечи, биринчиси мына кездемени оронобуз киндиктен алдым. Киндик жабык болсун. Тизеди шыйрак бар го, балтыр. Ошонун ортосуна чейин. Мынага жерге чейин түшүп калбасын. Мейлиби? Көтөрүлүп, тизеге чейин көтөрүлүп албасын. Түшүнүктүү болтабы? Размерди айтып койдум. Балтырдын жарымы. Размер канча экен? Балтыр. Балтырды билебиз да, туурабы? О шыйрак. Ошонун жарымы. Кандай кылып оронобуз? Биринчи ишти бүткөнүңүздөн кийин, эми экинчи оронгондо, бул менин тажрыйбам. Любой ороно берсеңиз болот. Просто менин тажрыйбам басканга удобный, отуруп турганга удобный, путту көтөрүп, путту жууган удобный, секирген удобный, анча-мынча бир нерсени тепкен удобный. Ал кандай? Путту кичине ачасыз. Могул жактан алып келесиз. О экөөнү бириктирип туруп, мынандайынан кармап аласыз. Оңой эле. Мен оң колумун да, сологойлор мындай кармайт. Макулбу? Мен оң колумун ошончо азыр мындайынан карабайын дагы мынакей. Оң кол менен кармап, путту кичине ачтыңызбы? Экөөнү тең кылдыңызбы? Эми мынандай кылып туруп бияка алып келиң. Көрдүңүзбү? Мына көкүрөккө. Көрүндүбү? Түшүндүңүздөрбү? Оңойлап болдубу? Мына мүмкүн болушу өзүңүзгө катыраак кармайсыз. Мынакей, катыраак кармайсыз. Эми буну бир кайрыйсыз. Дагы кайра алып келесиз. Макулбу? Мынал жерине кичине көтөрүп, дагы бир кайрыйсыз дагы. Мына сиздин размериңиз. Ремень, любой жерге кое бересиз. Катыраак тарсаңыз мындай кылып алың. Кысылып кетемсе мындайраак кылың. Мына. Ушу размер. Мындай кылып үстүнөн түшүрөсүз. Түшүрүп келе бересиз. Так, аркадан. Ылдый жакта размер кандай? Мындай шыйракты карап коесуз. Балтыр, средний. Болду. Жакшы болтат, мынакей бүттү. Бул кандай болот бул? Бунун пайдасы аттасаңыз спокойно аттайсыз. Секирсеңиз спокойно секиресиз. Эгер туюк неме кылып алган болсоңуз, өзүңүздөн көрүң. Биз баягы эсибизде деп жүрөбүз да. Бир экөө башы менен сайылып калайбыз да. Мынткенде кармап калган да. Түшүндүңүзбү? Туюк ороп койсоңузчу, путуңузду алдыга кыла албай каласыз. Кээде мына жерден секирейин десеңиз, алдыга жыгылып кетишиңиз мүмкүн. Бул жерде андай жок. Бул жерде мынакей отуруп турганда дагы алаңыз, саныңыз көрүнбөйт. Удобный отуруп турганга. Түшүнүктүбү? Путту көтөрсөңүз да мына. Жекшне дагы көтөрөйүн. Всё, мынакей, нормально. Мынандай кылып коесуз дагы, ременди бияка байлайсыз. Кааласаңыз 2, кааласаңыз 3. Ременди мынаяка байлап аласыз. Так. Паспорт, акча, башкалары мындай. Сааттар тура берет. Страховка. Очкилер боло берет. Мени топу болбойт, бирок зонтик боло берет. Түшүнүктүбү?
Қалпақ салпақ болбойды. Күн ысып кетті, зонтикті көтеріп ала берің, ештеңе болмайды. Көлөкөлөсөк бола береді. А сумканы мында ілініп алсақ бола береді. Мына сумкаларды асынып алсаңыз бола береді. Түсіндіңіздер ме? Сумканы асынып алсақ бола береді. Үшіп кетті, суық болып кетті да. Бүгін сұрау ойратады. Одеялды пұтқа жауып алсаңыз бола береді. Одеялды не қылсаңыз болады? Бұл себептен бұлар бардық ашық, кондиционер суық болып отады десеңіз, проблема жоқ. Одеял емес, курткаңызды іліп пұтқа жауып қойсаңыз бола береді. Түсіндіңіздер бе? Ең екіншісі, мынау бірінші кездемені орондық, екіншісін жамынауыз. Жамынғанда қандай? Мынау оң жақтычы, то есть сол жақты, мындайрақ қармайсыз. Қысқарақ. Қысқарақ қармайсыз, көкіректі жауа тұрғанда әлі. Сөйтіп мынаны біз қайырып тұр арқа ташташымыз керек та. Мынандайрақ қармап тұр, мына. Кет. Бисмилля. Бүтті. Еш чоң, мында қиын философиясы жоқ. Ана мына жақтан түше өрбесін деп, қолды мына қыластағы мына жаққа тартып қоясыз. Түсіндіңіз бе? Болды, түшпейді бұл. Егер түшіп қалса, проблема жоқ. Мындай ол қоқыс намаз оқып түшіп қалса, мақұл бе? Қайра мындайғы таштап қойыр. Мына. Ұшаяқтан үстінен ана мына сумкаларды қойып алсаңыз болады, проблема жоқ. Ушинтип кете беребиз. Мына ихрам ушул. Единственный таваф қылғанда, жеті тегеренгенде, тавафтың башында мен айтам, башталардан, оң иінді ачық қыла деп. Ошонда оң иінді ачық қыла дегенде мындай қыласыз. Бер түшіресіз, қайра қолды қайрайсыз, қайра мына жақын чағып қоясыз. Оң иін açılды. Не oldu? Оң иін açılды болды. Жеті тегеренген ушу оң иін ачық болады. Үш тегеренген палуан басыш болады. Төрт тегеренген жөн эле басыш болады. Бирок адам көп болсо, үч тегеренгенди палуан басыш эмес, жөнөкөй эле басыш кылабыз. Дагы бирок жети тегерен бүткөндөн кийин оң иінди жапкыла дейм. Кайра эле оңой эле. Ошону мындай эле кыласыз дагы. Мынтип үстүгө таштап коесуз. Бүттү. Ихрам түшүнүктүү болдубу? Так, эми. Азыр айтам. Ишкенге чейин жаап коебуз. Я. Жети айланганда замзам. Сразу жабабыз. Намазды жаап окуйбуз. Намазды ачык окуган макруh болуп калат. Намазды жаап окуйбуз. Так, башынан келейли. Биринчи ихрам үчүн деп гусул кылдык, ага чейин тазаланып алдык, Ихрам үчүн гусул кылдык. Атырыңызды себинип ала бериң. Азырчы. Мени мына атырды себинип ала бериң. Дезодоранттар бар, майз бар. Себинсең, шыйпан эме кылсаңыз болот. Сыйпасаңыз болот. Дары парылар бар. Жобосо бир жерге эме окусаң, оропко бензин менен орошум керек эле, орой бересиз. Ал проблема жок. Түшүндүңүздөр, Эми, Усулдан кийин деле боло берет. Ороп бороп неме кылып, эластичный бинт кийип тизем оруйт, оросон болот, боло берет. Массаж, мыналар эмеликше жооруп кетти боло берет алар. Проблема жок. Паста щетка жумуйса боло берет. Бирок ихрам байлагандан кийин атырдан узак болуш керек да. Так, мына экөөнү кийдикпи? Кийгенден кийин эми сыртка чыгып туруп 2 рекет намаз окуйбуз. Ошо намаз ихрам үчүн. Любой жерде. Комнатада деле окусаңыз болот. Бул дагы эгерде окуй албай калсаңыз кыжалат болуң, бул кете берет. Окуп койсоңуз абзел. Мели 2 рекет окуйбуз, ракет сүннет менен. Аллаху акбар деп любой сүрөнү окуң, болбосо биринчи сүрөдө, биринчи рекетте Фатихадан кийин кафирун, экинчи рекетте Фатихадан ихлас. Ошо отуруп, аттахиятты окуп бүтүп, салам алейкум деп беребиз го. Бергенден кийин ошо отурган бойдо ниет кыласыз. Не кыласыз? Отурган бойдо ниет кыласыз. Намазда. Намаз жок, намаз бүттү же. 2 рекет намаз окуп бүттүңүз, эми ниет кыласыз. Не деп? Я Алла, умраны ниет кылдым. Мага жеңил кыл, жана менден кабыл кыл. Мына ниетиңиз. Ушуну айткандан кийин лаббайк айтасыз. Лаббайк Аллахумма лаббайк. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ушуну жакшы болсо 3 жолу айтып коюң. Анан пайгамбарыбызга бир салават айтарсыз, Аллахумма салли ала сейдина Мухаммад, дуа кыласыз.
өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга, бүткүл адамзатка, үммөткө дуа кыласыздар. Эми сиздин атыңыз Эшмат, Ташмат, Бакыт, Талан, Тала эмес, сиздин атыңыз Мухрим. Мухрим, ихрам байлаган киши. Сиз эми толук кандуу биринчи фарызды аткардыңыз. Тазаландыңыз. Гусул алып, намаз окуп, ниет лаббайкты айттыңыз. Ниет лаббайкты айтып бүткөндөн кийин ага чейин атыр себинсеңиз боло берет. Мынаны кийип алгандан кийин делечи. Ниет кылексиз. Түшүндүңүзбү? Мынаны кийип алдыңыз. Эми тырмагым унутуп калган турбайм, ала бериң, коркпоң. Сиз пока ниет кылексиз. Түшүндүңүзбү? Лаббайк айта элексиз. Мындай кийип алсаңыз деле кайра чечип туруп, беркинде кийип ала берсеңиз деле боло берет. Себеп ниет кылексиз. Лаббайк айта элексиз. Бирок ниет менен лаббайк айткандан кийин эми мынаны чечип, мынандай кийинсе болбойт эми. Эми ошол эле калып кеткен тырмакты алып алайын, же болбосо атырымды себинип алайын, эми болбойт эми. Качан болбойт экен? Ниет менен лаббайктан кийин. Ага чейин боло берет. 10 жолу кийдиңиз, 10 жолу чечиңиз, боло берет. Түшүнүктүү болдубу мына? Эми ошону айт, эми ошо ниет лаббайк бүттү. Биринчи фарызды аткардыңыз, Алла Таала ихрамыңызды мубарак кылсын. Эми ушул таза ихрамды мынакей ушул жерден эми эч ким менен урушмай жок. Талашмай жок. Жаңжалдашмай жок. Сөгүнмөй жок. Ачууланмай жок. Ихрамды сыйлап туруңуз. Зикир менен, лаббайк менен, дуа менен, жакшы сөз менен гана алек болуңуз. Биринчи фарыз мынакей аткарылды дагы. Şu birinci farzda atkargandan keyin sizin atınız ihram baylagan kişi muhrim olup kaldınız. Эми bir top nerseden saktanışınız gerek. Birinci, atırdan saktanasız. Atır sevinüden saktanasız. Ne только atır, samından dağı, şampundan dağı, bolboy. Jönököy da juunup alayın deseniz, ısıp kettim deseniz, duş kılsanız bolu veret. Çeçip, duş kılıp kayra giye veresiz. Бирок самындан байсыз. Шампундан байсыз. Мейлі, чачыңыз, сакалыңыз болса, тырманып, аларды түшүрбөйсүз. Түшүнүктүү болду? Кайра кийине бересиз. Проблема жок. Буну канча жолу чечип, кийип, таярат алып, кайра кие бересиз. Ал проблема жок. Ихрам байлады, байлаган болду. Ушул ойдон чечпеш керек экен, андай мааниде эмес да. Түшүндүңүздөр, биринчи нерсе сактанат экен эмес? Атыр жана жыттуу нерселерден. Атыр жана жыттуу нерселерден. Эгерде аялдар кээде сурап калат, крем бар го, бетке койгон кремдер болобу депчи. Күнгө каршы кремдер бар го? Жыты болбосо болот. Жыты болсо болбойт. Эгерде ушундай крем болсо, же дезодоранттар болсо, анда ниет кылганга чейин сыйпана берип, уруксат берип атпайбы? Түшүндүңүздөрбү? Ниет кылганга чейин сыйпана берип. Ниет кылгандан кийин уже болбойт. Так, бул бүттү. Эми биринчиси атырдан сактандык. Экинчиси тырмактарды албайбыз. Унутуп калсак дагы эми албайбыз эми. Өсүп кетмек турсун, эмне бала болуп кетсе дагы эми албайбыз эми. Себеп ниет менен лаббайк айтып койгонбуз, тырмактарды албайбыз. Тигилген кийимдерди вообще кийбейбиз. Топу, калпак, ич кийим, макулбу? Бардыгын айттык. Патинке, сатинке, масы салсы. Эгерде болсо баягы масыны айттык, кесип кое турган жер. Тигилген кийимдерди. Болдубу? Да. Аялы барлар аялга жакындабайт. Аялы барлар эмне кылбайт экен? Аялдарына жакындабайт. Мени эгерде уктасаңыз, уктай бериң. Бирок башыңызды жаап албаң. Бетиңизди жаап, сизчи подушкага мынандай жатпаң. Түшүндүңүзбү? Үшүп кеттим эле деп көрпөнү жамынып албаң. Штрафка түшөт. Түшүндүңүздөр, башты жаппайбыз, ана бетти жаппайбыз. Үстүртөн мындай эме кылсаңыз, зонтиктен аны айттык боло берет. Демек атырдан сактанып атабыз. Тырмак түктөрдү алгандан, чачтарды тарангандан, сакал тарангандан сактанып атабыз. Мейлиби? Эми карап туруңуз. Эми эгерде денеде пит болуп калса, питти өлтүргөндөн эм сактанабыз. Болбойт аны. Мурунку заманда эми көп болот да, азыр эми пит деле жок болуп калды. Жаш балдар питти деле билбей деле калды, эмне бала экен деп. Аны таап көрсөткүчөктү, аны таппай деле калдың аны. Хорошо, мына мурдагылар баары билет. Питтейт элек турабы? Чачтар питтейт эле, майкалар, кыскасы мен давай эме келе берели. Аны эми экинчиси.
сиз ушу ихрамды байлагандан кийин чымчыктарды, көгүчкөндөрдү, коёндорду аңчылаган болбойт. Өлтүргөн болбойт, союп жеген болбойт. Просто бирөөгө мына жака качты деп көрсөткөн дагы болбойт. Мынтыкты бере койгон дагы болбойт. Чындасызбы? Сен мыналарды бардыгы болбойт да. Бирөө союп алып келген болсо кийик жей беребиз. Коён жей беребиз. Бирок бизге болбойт. Түшүндүңүздөрбү мынаны? Деңиздеги балыктар боло берет, проблема жок. Мына кургактыктагы вот ушу ихрамды байлаганыңыздан кийин аңчылык болбойт, өлтүрүп жей тургандарчы. Эми Меккедеги дарактардын жалбырактарын жулса болбойт. Дарактардын жалбырактарын жулса болбойт. Мына нерселерден биз сактанабыз. Аял затын айттык, кийим кечени айттык, атыр тырмак чачтарды айттык. Мыналардан эми сактанабыз дагы ихрамды этияттайбыз. Дагы Меккеге барганга чейин эми учурунда карап туруп лаббайк айтып кете беребиз. Баарыбыз айтсак жакшы, болсо эч ким айтпаса, мен өзүм айта берем. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Көп ушуну айтпайт да. Андай кылбаң. Сиз аябай айтың. 9 жолу, 11 жолу. Кичине майли айтыңыз, чарчадыңыз, токтотуңуз дагы. Зикирлерди кылың. Субханаллах 1000 жолу, альхамдулилlah 1000 жолу, Аллаху акбар 1000 жолу. Ла илаха иллаллах. Арада дуа кыла берин. Лаббайк айтып бүттүң, дуа кылыңыз. Лаббайк айтып бүттүң, дуа кылыңыз. 200 үндү чыгарбайш керек. Эркектер үндү чыгарбайш керек, аялдар үндү ичинен айтыш керек. Лаббайкти. Үндү канчалык чыгарып айтсак, ошончолук жакшы. Пайгамбарыбыз сахабалар менен ушундай ниет кылып лаббайк айтып атканда, Жабраил периште асмандан келди. Алла Таала буйрук берип атат, үммөтүңүзгө айтып коюң, үндөрүн көтөрүп айтсын деди. Не деп айтсын деди? Үндөрүн көтөрүп. Ошон үчүн лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Ана. Ушуну маанисин биз китепте жазып берип койгонбуз. Маанисин жакшыраак туюп, ушуну окуңуз, иншалла аябай таасирленип, руханиятыңыз күчөйөт. Руханиятыңыз күчөйөт. Аллага болгон сүйүү артат. Макулбу? Ихрам машаалла, сиздин умраңыз жандуу, шандуу болот. Качан? Лаббайкиңизге жараша. Эсте болобу? Лаббайк айтып атканыңызда сиздин үнүңүз кайерге чейин жетсе, ошонун баардык кыямат күнү сизге күбө болот. Поезди болсо поезд, станциясы болсо станция, автобусу, көчөдө болсоңуз бардык дарак, кум, бум, бардык таштардан бери сизге кыямат күнү күбөлүк өтөт. Лаббайктын үнү жетти. Ошон үчүн лаббайк эмне кылыш керек экен? Жакшы айтыш керек. Арада жакшы дуа кылып, бизге чай берип, намаз, альхамдулилlah, эстегенде поездде намаз убактысы болуп калса, 2 вагондун ортосунда бош жери бар. Кошулушундачы, чай намазы салып эле, 2 рекет асырдын касырын окуй коебуз. 2 рекет, всё. Эгерде бирөөнүн давлениясы барса, ал отуруп эле окусун. Энелер өзүн кичине ал поезд 300 менен жүрөт. Канча менен жүрөт? О сиздин машина 120га айдаган машина эмес ал. 300 менен урат. Бирок чай төгүлбөйт. Суу төгүлбөйт. Эч кандай кичине эле мындай азмасында мындай кыймыл болот да. Кичине чыдап эле аны окуп кое бересиз. Энелер эгерде кыйналса, аялдар, алар отуруп эле окусун. Тияка каякты карап окулат ал жерде. Ал жерде ар бир вагондо чоң экран бар, Кабаны көрсөтүп турат. Түшүндүңбү? Канчада менен кетип атасыз, ошону көрсөтүп турат. Карта кайерге жеттиңиз, ошону көрсөтүп турат. Бул жагы жыргал. Эч проблема жок. Каба биякта экен, биякка. Каба биягында экен да, биякты караган. 2 рекет ошо асыр түш келип калат экен сиздерге. Асырды шактан окуп коебуз. Тияка баргандан кийин бар жүктөрүбүздү этияттайбыз, бирибизге жардам беребиз, аялдарга, аксакалдарга жардам беребиз. Жакшынакай ихрамды кийгенден кийин көздү сактайбыз. Ар жакты карай бербей, көздү сактайбыз. Тилди ар нерсени сүйлөй бербей, тилди сактайбыз. Зикир дуалар менен жакшылап иншалла Меккеге барып, гостиницага барып, жайгаштырып, комнаталарды алып, ошол жерден кайра сабак болот. Не болот экен? Сабак болот. Сабакта тавафты айтып беребиз. Эмнени айтып беребиз? Тавафты айтып беребиз. Экинчи фарыз азыр үстүртөн айтып коеюн, убактыбыз бар экен. Экинчи фарыз кайсы эле? Таваф. Биринчи фарыз ихрам болдубу? Ихрамдагы кыла турган иштерди дагы айттым, сактана турган иштерди дагы айттым.
Экөө тең айттым а? Кыла турган иштерди, анан сактана турган иштерди. Ушу менен барабыз дагы. Кудай кааласа, иншалла, таваф экинчиге. Ушу лаббайктин өкүмү кайерге чейин десе, мечитке киргенге чейин. Мечитке киргенге чейин лаббайк айтабыз, мечитке киргенде лаббайк токтойт. Макулбу? Каабаны көрүп бүттү, мечитке кирип атабыз, токтойт. Мечитке киргенде оң бут менен киребиз, бут кийимдерди салгыла деген бут кийимдерди салабыз. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма фтах ли абуаб рахматик деп окуйбуз дагы. Мына кирип барганда мечитте Кааба көрүнөт. Каабага биринчи көзүңүз, назарыңыз түшөр замат любой дуаңыз кабыл. Ошон үчүн аалымдарыбыз сунуштаган дуалар бар. Я Алла, мени дуалары кабыл болгондордон кыл деп. Айтыңыздарчы. Эгерде мени Алла Таалам дуалары кабыл болгондордун катарына кошуп койсо, иш бүттү анда. Кийин любой дуаны кылып кабыл кылдыра берем да. Буяга кандай болду? Бүткүл дүйнөгө без виза алып алдагы бүткүл дүйнөнү кыдырып жүрө бересиң да. Бул жерде да ошондой. Мени Алла дуалары кабыл болгондордун катарына эле кошуп кой деп сураш керек да. Ошол катарына кошуп койдубу? Бүттү. Эми любой дуаны кылып кабыл кылдыра бересиз. Ана. Сөп Каабага киргенде адам баягы өзүн жоготуп коет да. Бир көргөндө эсиңе келбей калат, не дуаны кылышты. Өзүмө дуа кыламбы, атама, апама, бир тууганыма, эмнени сурайын, уже деп каласыз да. Ошон үчүн кыска нуска ошо момент сурап кое турган нерсе, убакыттагы азыраак деп басып кетип атабыз да, токтоп тура бербейсиң да деп. Ошондон аалымдар ушундай сунуштаган, карачы кандай сону дуалар сунуштаган. Аллахумма джални мин мустажаби даават. Арабчасы ушундай. Я Алла, мени дуалары кабыл болгондордон кыл. Айтыңыздар. Я Алла, мени дуалары кабыл болгондордон бүттү. Мына ушу дуаны иншалла ушу эшикти ачып алсак, Каабанын ичинде Сафа, кийин өлгөнгө чейин любой дуаны кыла бересиз буягы, Кудай кааласа. Эми дабыл айтып болсо. Азыр. Нени? Намаз, ихрамдан кийин намазды ниет менен баштап. Азыр жарым жолда калып кетебиз азыр баш айланып кетет. Сиз баягыдан бери тартканды бери. Токтоп туруңуздар. Токтоп туруңуздар. Адашып мен эмеге перебивать этпей туруңуздар. Каяка келдик эле? Кааба кирип аттык эле. Лаббайк тошит келгенде токтоттук. Эми Кааба кирип атабыз. Биринчи көргөндө дуаны кылдык. Анан бир дуалардан бир мындай дуа бар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. 3 ret. Allahu akbar. 3 ret la ilahe illallah. Allahumma zid hadal beyt tashrifan ve ta'diman ve takriman ve mahabbatan. Allahumma zid man hajjahu ev i'tamarahu mimman hajjahu ev i'tamarahu tashrifan ve ta'diman ve takriman ve mahabbatan ve birran وإيمانا اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر يا الله ушул үйүңдүн урматын көбөйт. Дейбиз? Я Алла ушул үйүңдүн байтуллоңдун несин көбөйт? Урматын көбөйт. Сыйың көбөйт. Сүрүң көбөйт. Улуулугуң көбөйт. Алла Тааладан сураган. Я Алла кайсы ажы, умрачы ушу үйүңдү урматтаса, сыйласа, ошонун урматын көбөйт, сыйың көбөйт, жакшылыгың көбөйт, ыйманың көбөйт. Деп, я Алла, мени капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, көкүрөгү кысылгандан сакта, кабырдын азабынан сакта. Деп кирип кетебиз. Буну иншалла мен кайталатам. Иншалла кыжалат болбойсуздар. Иншалла ошолор дуаларды азыр эсте алып кала турган, ушу дуаларды, андан башка да дуаларды кайталатам. Иншалла, бирок жакшысы ушуну кайталатканда, эмнени айтып атканда кичине мени подключение коёйлу да. Мен анан Кыргызстанда дордойдо, жайлоодо жүрө берип анан бияк тилде сүйлөй бербесин да, автоматтай болупчу. Жок. Ушунда кунт коюп, эмнени айтып атканына маани берип сүйлөсөк, ошо дуа кылсак, бул башкача. Хорошо? Андан кийин оң ийинди ачкыла дейин. Так ачабыз. Таваф кылганда Каабанын төрт бурчта булчу. Мына жактагы бурчунда Йемен таш, Хаджар ал-Асвад кара таш бар. Кара таштын тушунда жашыл биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаждарда жашыл белги бар. Ушул жерде кара таштан, таваф кара таштан башталат. Каерден башталат экен? Кара таштан башталат, кара таштан бүтөт. Кара таштан өтүп алсаңыз, ал башталбай калды ал.
Түшүндүңүздөрбү? Ошо кара таштын туушуна келгенде, мына туушуна келгенде, ошол жерде айтам мен. Туугандар, ниет кылдык депчи. Я Алла, ниет кылдым таваф кылууну. Тавафта да биринчи фарыз ниет. Ниет кылдым таваф кылууну, жеңил кыл, кабыл кыл. Оңой эле. Мейли, ошо ниет кылып атканыбызда, ошо жетпестен туруп ниет кылабыз. Ниет кылдык. Жеткенде бурулабыз. Дагы Аллаху акбар намазга кулак каккандай кагабыз. Ошо ташты ошо тушуна карап турупчу, ниет кылдым, таваф кылганды, я Алла жеңил кабыл кыл, Аллаху акбар. Намазга кулак каккандай. Мейли? Экинчиси истилам деп коет. Андай? Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Айтыңыздарчы. Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп эки кол ушундай кыласызда өп коесуз. Өпкөндө үндү катуу эмес, акырын да, орточо эле. Болду. Кээ билем деп андай болбойт. Антона бол. Бүттү. Макулбу? Анан эки кол көтөрүп туруп өп коесуз. Өзү пайдею. Кандай болуш керек эле? Ушундай кылып бисмилла Аллаху акбар дегениңизден кийин, тавафты баштагандан кийин барыш керек эле Кабага, кара ташка. Кара ташты коюп 3 жолу өбүш керек эле. Түшүндүңбү? Анан таваф башталат да. Бирок ал жерде адам көп. Пайгамбарыбыз айткан, ким аны кармаганга, өпкөнгө мүмкүнчүлүгү болсо кармасын. Мүмкүнчүлүк жокпу? Таяк менен. Дагы мүмкүнчүлүк бизге окшогон узактарда азыркы миллиондор мынандай жетет. Ушунун баары истилам орун басар. Ушу кылганыңыз кара ташка колуңуздун тийгизгени, колуңузду өпкөнүңүз, кара ташты кармап өпкөнүңүз дегендей. Түшүнүп алдыбы? Бир эле жолу. Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп коебуз. Ушул жерден анан бурулабыз дагы. Мына эми таваф башталды. Аллахумма, айтыңыздарчы. Аллахумма иманан бика. Иманан бика. Ва тасдиқан. Ва тасдиқан. Би китабика. Би китабика. Ва вафаан. Ва вафаан. Би ахдика. Би ахдика. Ва иттибаан. Ва иттибаан. Ли суннати. Набийика Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушу менен башталат. Анан Кудай кааласа мен зикирлерди, дуаларды, тавафта негизги күчтү зикир менен дуага бериш керек. Неге бериш керек экен? Зикир менен дуага бериш керек. Негизги күчтү. Куран окусаңыз да уруксат, жакшы сөз сүйлөсөңүз деле уруксат. Макулбу? Тавафта ушундай бир тегеренип келип туруп, 4 бурчу бар да. Мына жерде кара таштын бурчунан баштадык эле, зикир дуа кылып, Йемен бурчу деген бар. Йемен бурчу бар. Мына мисалы кара таш болсо, нерден баштасак, кара көрүп атасыздарбы? Мына жер кара таш болсо, нерден баштасак тавафтычы. Мындай зикир дуаларды кылып келе беребиз дагы. Мына бурчу Йемен. Түшүндүңүздөрбү? Мына кара таш бурчу, мына Йемен бурчу. Ушул жерге келгенде Роббана атинен окуйбуз. Кара ташка чейин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахумма инни ас'алука, пайгамбарыбыздан риваят бар. Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал афия фид дунья вал ахира. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар десеңиз, Йемен бурчунда 70 периште сиздин дуаңызга амин дейт. Канча? 70. Кара ташта периштенин эсеби жок деген. Сиздин дуаңызга амин дей турган. Ушу дуаларды иншалла ошол жерден кылабыз. Мына жерден алхамдулилла, бул таваф Алланын буйругу. Таваф кандай экен? Алланын буйругу. Бардык пайгамбарлар таваф кылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тавафтын жол жоболорун бардыгын үйрөткөн. Тавафтын фазилеттерин айткан. Тавафка эмне берилет? Биринчи Алланын бул буйругу. Алла өзү буйрук берген. Байтулланы таваф кылла. Тегеренгеле 7 жол тегеренгенде бир таваф дейт. 7 жолу. Алла Таала таваф кылуучулар менен периштелерге сыймыктанат экен. Кимге сыймыктанат экен? Алла. Кимге? Ана таваф кылуучулар менен периштелерге сыймыктанат экен. Мына менин пенделерим, таваф кылган пенделерим депчи. 120 рахмат жаайт экен. Кабага 120 рахмат жаап түшөт экен. Ошонун 60-ы таваф кылгандарга. 40-ы намаз окугандарга ошол жерде. 20-сы жөн эле карап отургандарга. Кабаны караган ибадат, Кабаны караган иман. Караганга, бир караганга риваяттарда келет, 1 жылдык ибадаттын соогу жазылат. Бир карап койгонуңуз үчүн назарыңыз түштү го, башка жерде, Кыргызстанда, Америкада
1 жыл намаз оқып, 1 жыл ораза тұтқан сауабы жазылады. Bir қараған үшін. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Карап эле отура бериш керек экен. Соопторду кыра бериш керек экен. Тавап кылыңыз, чарчадыңызбы? Намаз окуңуз. Чарчадыңбы? Жөн эле отуруп карап отура бер. Башка жака барып карап, башка жака баргандан көрөк, мына ар бир субханалла деп коесуз, 100 000 субханалланы соогун аласыз. Алхамдулилля, 100 000 алхамдулилланы соогун аласыз. Аллаху акбар, 100 000 Аллаху акбарды соогун аласыз. Куранды Фатиха Ихлас сүрөсү бар го? Пайгамбарыбыз айтканда, 3 жолу окусаңыз, толук хатым Куранды соогун аласыз. 3 жолу окусаңыз. Ихласты 3 жолу окуп коюң, толук Куранды соогун аласыз. Bir хатымды. Бирок ошо Каабада окусаңыз, 100 000 хатымды соогун аласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким Ясинди окуса, 10 хатымдын соогун алат деген. Канча? 10 хатымдын соогун алат. Бирок ошо Каабада окусаңыз, 1 миллион хатымды соогун аласыз. Мынандай жерге кетип атабыз. Башка жака бара турган эмес, карай турган, ибадат кыла турган, зикир кыла турган, ыйлай турган мынандай жерге кетип атабыз. Ана, ошол жерде иншалла бүт ушу бизге чейин канча ата бабаларыбыз ошолорго дуа кылайлы. Бизден кыямат күнгө чейин канча урпак келсе, ошолорго дуа кылайлы. Биз дүйнөнү дагы канча дүйнөнү да сурайлы, ахиретти да сурайлы. Таваф мына ушулар менен. Андан кийин Кудай кааласа, 2 рекет тавафтын акысын окуйбуз. Замзамды ичебиз. Дуалар кабыл болот ар бир жерлеринде. Сафа Марвага чыгабыз. Сафадан башталат. Марвага барганда 1, Сафага келгенде 2, кайра Марвага барганда 3, Сафага келгенде 4, кайра Марвага барганда 5, Сафага келгенде 6, Марвага барганда 7. Бул мындай полный кругта бир болбойт. Тияка барган 1, бияка барган. Түшүнүктүбү? Сафа Марва менен тавафтын айырмасы ушул. Марвадан бүтүрөбүз, чыгып кетебиз дагы, эң биринчи кезекте чачтарды алдырабыз. Аллаху акбар. Андан кийин анан Кудай кааласа баягы ихрамдын себебинен арам болгон нерселер баардыгы сизге адал болуп кайта берет. Мындай кийимди кие бересиз, атыр-патыр неме кыла бересиз, спокойно. Түшүнүктүү болдубу? Калгандагы мелочтарын айтып берейинби? Аны мындай кыласыз. Сиздерге китеп бергенбиз го? Ошону ачасыз. Эмне кыласыз? Тавафты бир окуп коюң. Тавафтын кылса кандай фазилеттери бар? 2-3 жол кайталаң. Что мээде ошо таваф кылганда болсун да. Риваятта келет, таваф кылгандарга ар бир кадамына 70 000 сооп жазылат. Таваф кылганга 70 000 күнөө кечирилет, 70 000 даража көтөрүлөт, 70 адамды туугандардан шапаат кылганга укук берилет. Ошо китепте бар, китепти бир окуп коюң. Тавафтын фарыздарын окуп коюң, Сафа Марваганы, Замзамды окуп коюң тарыхтарын, поездде кетип атканча, бул жакта турганча, мына. Кудай калса түшүнүктүү болду. Убакыт болуп калды бизге.